Саламатсыздарбы? Бүгүн жакшы күндөрдүн бири болуп турат. Сделка болуп бүгүн акт прием передача болуп алдык. KG недвижимость компаниясына бул таанышпай туруп эле баягы по телефону эле көрүшүп үй алат деген мондай экен да. Биз баягы межрегиональный сделка болуп, биз ошондой Якутск шаарынан сделка болуп, продавецтер Москва шаарынан, Люберцы шаарынан сделка болгондо аябай сүйүндүк да. Баягы ошончо аралыкта сделка болгондон кийин биз дагы келип Москвага келебизби деп ушундай возможностьтер. Азыр жакшы баары онлайн болуп калды. 2 мартта болгон биздин сделкабыз. Анан убагында баягы видеого тарта албай калдык, потому что баягы баары онлайн болуп, телефондо эле отуруп калдык. Бизди телефонго тарткан эч ким жок болуп калды. Ошо ыраазычылык билдиребиз KG недвижимость компаниясына. Ыраазычылык бул Самара айындагы убагында, ошо сделка убагында операция болуп больницада жатып калса дагы ошонун баягы иш жүзүнө ашырып беришти да. Ошо биякта да Зульфия айымга да ыраазычылык, терең жарышып, жүгүрүшүп ушул эмеге күнгө жеттик. Ошо рахмат, ишиңиздерге ийгилик, албан сиздердин ошо компаниялардын аркылуу канча деген кишилердин алкышын ала бериңиздер. Башка региондогу кыргыздарга да сунуштайсызбы? Ооба, сунуштайм. Алар сурап атат, сиздер сурап атышат, силер биякта эле жүрүп эле кантип эле ошоктон алдыңар деп. Аябыр ушундай межрегиональный сделка бар экен. Биз биякта алыс жолдо жүрсө деле бизди сурап атышты десе, качан Москвага барасың деп. Анан сделка бүттүк десек, апи барып келдиңер Москвага деп таң калышпай, анысыгар айткандай биз Якутиядан эле сделка өткөрүп, ушундай межрегиональный сделкалар өтөт экен, жакшы. Азыр баардык шарттар болгонуна сүйүнүп жатабыз. Рахмат, дагы бир жолу ишиңиздерге ийгилик. Якутиядан туруп Москвадан үй алдыңыз, же ушундай? Ооба, мисалы мен Самара айымды телефондон эле баягы YouTube'дан эле таап калдык да, анан YouTube'дан эле келип эле мен сразу эле байланышка чыгып Самара менен хорошо кандай эбелерим баарын бөлүп берди. Мындай төлөмдөр бар да, анан мен сразу эле акчага отурсам жолдошум гарантиясын сурабайсың дейт. А мен уже алар Самара айым айтып атты да 5-6 жыл болду иштеп атканыбызда депчи. Баягы адам баласында дагы 5-6 жашка чыкканда баягы бутунан туруп баягы өзүнө баягы кенем басып калат го, тиги уверенначы. Анан уже 5-6 жыл дегенди укканда булар уже ишениши уже ишенген да, ошондо анан жолдошум деп, анан ошондон бери келдик ушул күнгө. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик.